Саламатсыздарбы, урматтуу лидерлер. Азыр мен сиздерге кантип заказ кетирүүнү үйрөтөм. Мисал үчүн, заказды биз кетирип атканда товары дегенге киребиз. Мынакей любой жерден, мисал үчүн парфюмерия деп, женщина ароматы заказыбызга мына плюс деп басылып турат. Ошол жерди кошо алсак болот. И андан кийин биз же болбосо монтип купить деп басып койсоңуздар, товар корзинага кошулат. Андан кийин временно приостановлена подача заказов на данный пункт деп жатат. Анткенде убактылуу биздин пунктка барбай атыптыр. Ошондо биз муну башкага алмаштырып койсок болот. Мисал үчүн, азыр Гоин деген жерге временно остановлен деп, Молодая гвардия дегенди басабыз и дальше товарга киребиз. Мынакей корзинага кирдик. Мына жерде 2176 сомдук заказ болду. Оформить деп басабыз. Эч качан оформить деп баскандан коркпоңуздар, баса бериңиздер, пока заказыңыздар кете элек. Мынакей каталогда ваши бонусы за покупку деген жерде мына үстүндө жазылып турат. Ошол жерден кошулат. Мисал үчүн, сделайте любая тушь за 175 сом при покупке за 315 деген жери ушул жерден чыгат. Мынакей тушь для ресниц Skyline за 175 сом 315 сомго ушул жерден кошулат. Мынакей менде 26% скидка, ошон үчүн мага даже 175 эмес 130га келет экен бул туш. И ушул жерден кошуп +1 деп подтвердить деп басып коебуз. Андан кийин биздин заказыбызга кошулду. Мынакей мына жерден көрдүңүздөр, туш деп синий фон болгон жерде промо ушул жерде акция болгон биздин заказыбыздагылар кошулат. Акция, распродаж, ар бирөөсүнө кирип тандап чыксаңыздар болот. Печатная продукцияга кирип бул жерден каталогду кошуп койсоңуздар болот. Мынакей номер 8 каталог 5 штук 40 сомдон келет. Мисалы үчүн мына 5 кошулду, 5 штук 40 сомдон, ошондо сиздерде 200 сомдон болуп калат. 4 каталог 200 сомго келет. Фаберлик клубду ушул жерден кошсоңуздар болот. И выбор упаковки. Кааласаңыздар бумажный пакет тандасаңар болот, кааласаңар жөнөкөй эле полиэтиленовый пакет. Так. И мынакей бир катар карап коебуз, андан кийин далени басабыз. Сиздин заказыңыз еще кете элек, текшерип алсаңар болот. Мына жерде сразу подробно, ясно жазылган. Үстүндө адрес доставки, номер заказа, счет по заказу 2309 сом 8 тыйын, транспортный сбор, скидка списана. Бул менин айлыгымдан минус кылып атат, баллы. И все, утвердить деп баскандан кийин менин заказым кетет. Мынакей успешно утвержден деп калды, туурабы? Эгер бул заказды мен сразу, эгер сиздер туура эмес заказ кетирип койсоңор, сразу аны оңдоп койсоңор болот. Мынакей мына жерге кирип, мои заказы дегенге киребиз. Мына заказга эң үстүнкү заказ, мына ачтык аны, эки парфюм жазылуу болчу. И мына ылдыйында 3 кызыл точка турат, ошону басабыз. Эң астында баскандан кийин мына ручканы бассаңар, басып көрдүк. Вы уверены, что хотите разутвердить заказ дейт. Заказды кайра переоформить этсеңер болот. Да дегенде ваш заказ успешно разутвержден дейт. Окей деп басабыз. Мынакей башында силер корзинаңа койдуңар, ошол кайрадан силер уже заказ жазсаңар болот. Бул заказ азыр мага временно кереги жок. Мен буну удалять этем. Мен сиздерге просто көрсөттүм, то что заказым кетип калды деп кыжалат болбой эле, сразу кирип аны либо удалить, либо
башка кылып койсоңор болот да, өзгөртүп койсоңор болот. Ошон үчүн заказ жазыштан коркпоңуздар, бирок реально керектүү заказдарды жазыңыздар. Заказ жазгандан кийин уже аны барып төлөп койгонго сразу даяр болуңуздар. И ошентип эле заказыңарды өчүрүп койсоңор болот. Андан кийин заказыңарды бул нерсени сразу жарым сааттын ичинде оңдоп же өчүртүп койсоңор болот. Заказды утвердить этип туруп жарым сааттан кийин оңдосоңор болот. Эгер бир күн өтүп кетсе, уже все, заказыңар кетет, складка барып уже чогулуп аткан болот. Ошон үчүн эгер ката бирдемке кылып койдуңарбы, сразу оңдоп койсо болот. И все. Барыңыздарга рахмат.